саламатсыз. Мага кислородный концентратор, Клексан, маскалар керек болуп атат. Кишилер өлүп атышат мындан. Алла. Алла, Дамир, кандайсың? Не, мен унутуп калдың ба? Жок. Мен сага азыр адрес ыргытам. Ошол жерге келе бер. Менде жакшы план бар. Эмнеге алайын? Жөнөкөй эле кийинип ал. Билейин, салонго бармакмын да. Мындай эле келе берчи. Макул. Да, кандай сунуштарыңар бар? Давайте померим этот пиджак. Сейчас так модно. Макул. Пойдемте. Силер эмне кылып жүрсүңөр бул жакта? Салам алейкум. Дамир менен сүйлөшөйүн деп келдиңби? Эмне боюнча? Мен билем, дарылар келген. Бизге сатпайсыңарбы? Бул дарылар сатылбайт. Буларды азыр алып кетет. Да. Салам, Максат, кандайсың? Жакшы. Сен сураган Клексан таптым. Мен сага азыр адрес ыргытам, ошол жактан барып алсаң болот. Макул. Сен жакшы элесиң, досум. Эмне маанайың жок? Байке. Жакшы эле. Аз барам. Мынакей. Келип туруңуз. Кандай? Жакшы, өзүңүз. Мурункудай эле кайта алайын? Ошондой эле. Баары свежий, бүгүн келди. Өткөндө келсем жок экенсиң го. Анда үйлөнгөн болчумун. Болсун, куттуктайм анам. Топ эле коюңуз. Отурбай койду. Эмнеге? Мен алар үчүн аябай эле жөнөкөй болуп калдым окшойт. Үйүм эски, машинам да жок. Андан деле эмес болуш керек. Балким ала качкан үчүндүр. Сен мындай үйлөнөрдөн мурун сүйлөшүп, көңүлүн алып, анан үйлөнүп көрсөң кандай болот? Мен аракет кылып эле атам. Бирок мен жакшы көргөн кыздар менин карабай жатпай. Ушулар элеби? Ушул. Эми кыздарга эң маанилүүсү эле бул көңүл. Анан камкордук болсо эле сүйүп калат. Сизге айткандым ғой. Мен кыздардын жанына келгенде айтарга сөзүм таппай сүрдөп кетип атам. Келиңиз, 180 сом бал. Ой. Мынакей. Рахмат, Белек. Белек. Кыздардан коркпой, анан эрктүрөөк, бир аз чечкиндирөөк болсоң. Жакшы барыңыз. Жакшытыр. Саламатсызбы? Кандайсың, Максат? Камила? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы. Арыктап кеткенсиң го? Сен де өзгөрүп турсуң.
Баягы уялчак кыз жок азыр. Сен бияқта эмне алып жүрүсүң? Сага Кликсан алып келгем. Рахмат. Эмне тамак ичесиң? Ичкенге деле табитим жок. Эски достор менен сүйлөшпөйсүңбү? Же баягыдай эле качып кетесиңби? Камила менен анда качкан эмесмин. Кечирип кой, мен шашып аттым эле. Туура түшүн. Официант. О, Максат. Табылдыбы? Ага, мен анда азыр барып калам. Чыгып атам. Ага. Мен сен азыр өзүм жетип болом. Силер кийингенче 2 саат өтөт. Тамак ичмейинче эч жака барбайсың. Алар издеп аткан Кликсан табылыптыр. Кликсан? Аны каякта табыштыр, аку? Билбейм. Баары бир меники болосуң. Азыркы учурда күнөөлүүлөрдү издебей өзүбүз кыймылдабайлыбы? Бизде машина бар. Ошо менен врачтарды үйүнө жеткизсек дагы чоң жардам болчудай. Анан баса тигүү цехтерине барып, сүйлөшүп, бет каптарды тиктирели. Бизде 2 казан бар. Ошого тамак жасап жардам берсек да болот. Менде ишканада бир бош орун бар. Ошол жерге база ачсак болот. Жакшы болот. Эмне себептен могу карантинден кийин кайра оору башталып кетти экен? Ай, карантин бүттү деп тойлорду баштап жибербедикпи? Тоого чыктык, Куран окуттук, ооз ачырдык, айттадык, айтып эле жайылып кеттик го, жайылып кеттик. Анан тиги көчөдөгү байкемдердин тоюнда толтура. Эмнеси болсо дагы элге колду жуушту үгүттөйлү. Ой, анда пайда деле жок. Жанагы 5G деген антенна таратат экен бул ооруларды. Радио волна менен тарайт дейт. Ошол антеннаны таап тезирээк талкалаш керек. Айже? Ал жөн эле ушак? Апей, ай, мен билем эле, сен билесиң. Элдин баары эле айтып атпайбы? Анда элдин баары ушакчыбы эмне? Эже, ал вирусту мен өз көзүм менен көргөм. Эч кандай радио волна эмеспи. Эмне чогулуп калаңсыңар? Айткыла, коркпогула. Унчукпай койгон сайын адам дагы жаман болот. Мисалы, кой союп атканда, кой, жөн, апей десе, биз аны кантип соймок элек? Кой унчукпайт. Эмне тишиң ооруп атабы? Ооба. Астары бер. Ай, берчи жүдөбөй. Стоматологко барып келбейсиңби? Убакыт жок. Дамир. Сүйлөшөйүн дедим эле сен. Ой, апа,
Айтып койсоңуз болмок, биз эле даярдап бермекпиз. Мен жакшы болуп калдым балам. Мен аябай кубанычтамын. Баарыңарга чоң рахмат. Мага сарсанаа болбой эле койгула эми. Келип отургу чай ич. Жок, эчтим апа, жумуштарым бар эле. Мейли анда барып жумуштарыңды кыла бер. Тандыдагы 318 адам коронавирустан сакайып чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкек шаарында 60 адам Дамир, мен иштейин дегем, сага көмөк болуп калабы? Билесиң да, аял кишинин үйдө отуруш керек. Сен керели кечке жумуштасың, бизге көңүл бөлбөйсүң. Түрмөдө отургандай эле болуп атам. Аялдын иши ошол да. Ойлонуп көрчү. Мен сага эч качан уруксат бербейм. Өмүр бою үйдө отурасың. Ушул райондорго волонтерлор жетиштүү. Бул райондорго жетишсиз болуп атат. Дагы канча волонтер керек болот? Көп эле болсо жакшы болмок негизи. Кандайсың Максатышка? Бизге жардамчылар келишти. Саламатсызбы? Биз элге бет кат тигип жардам берели деп жатабыз. Цехибиз Dolce Gabbana тикчи. Материалдарыбыз деги бар. Ошентип жардам берели деп жатабыз. Рахмат эжекеле. Саламатсыңарбы? Ассалам алейкум. Кандайсыз Тилек байке? Жакшысызбы? Жакшы. Жигит болгон турбайсың. Биз да колдон келген жардамыбызды аябайбыз. Бизде кычкылтек концентраторлор орнотулган 3 машинабыз бар. Биздин балдар түнү күн иштеген ая. 4 машина деп эсептей бергиле. Командуй, шеф. Эмне кылалы? Биринчиден больницаларда канча орун бар экенин тизмесин алалык. Ошол тизме боюнча органдарды жеткирип туралык. Экинчиден бир номерди элге жарыялайлык. Ал номер аркылуу жардамга муктаж болгон адамдар дагы, жардам бергиси келген адамдар дагы кайрылсын. Туура жакшы болот. Рахмат сиздерге. Шеф, мен чегара кеткен болчумун. Фураларга чыгарган кулпуну сындырышыптыр. Болгон аптека больницаларга барасың. Кайерден клексан көрсөң мага чал. Макул. Ой, сен, мен, Болот, Кадыр. Башка ким билет эле? Эртең менин досуңуз келген. Максат. Волонтер экөө. Ошол экөө көргөн. Эмнеге келдиң? Клексан алганы. Эмнеге киргиздиң аларды? Алар өзүнө эле кирип кетишиптир, мен тосконго жетишпей калдым. Азыр эч кимге билгизбей барасың. Волонтерди таап келесиң. Мен балдарга барып келейин. Болчу! Максат. Кечиресиздер. Бизге кайрылуулар көбөйүп атат. Уруксат болсо биз чыга берели жардамга. Райондукунда 15 врач бар. Анески. Тиги жердеги 32 порция тамакты бүгүнкү алып бере берсин. Эртеңкиге 86 керек болот. Принято. Максат, могул жерде бүт медиктердин даректери бар. Муну байке берип койсоңуздар. Байке, бул маршрут менен жүрсөңүз, бензиниңиз дагы, убактыңыз дагы өнөмдүү болот. Убакытты кетирип анда мен тамактар жеткизейин анда. Жарайт. Эртеңкиге бизге 5000 маска даярдашыбыз керек. Эмнеге 5000? 5000 аздык кылат. Көбүрөөк даярдайбыз. Жетпей калабы, жетпейби? Эртең биздин айылдын ар бир тургунуна маска керек. Андан кийин районго чыгабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандай Максат?
Үйде отыра бербей мен да жардам берейин деп чечтим. Командаңа мени аласыңбы? Кел, бизге жардамга көбүрөөк киши керек. Анда мен эмне кылайын? Эмне кылганды билесиң? Мен тикенди билем, тамак жасаганды билем, бүт эле билем. Жакшы экен анда. Сара канжага барсаң, жумуш таап берет. Камила деген Инстаграмдын звездасы да бизге реклама жагынан жардам бере. Мен анда силерге пиар менеджер болоюн. Макул. Бирок ушундай бир менеджер болсоң да бизге таза иштеп бере айланайын. Баарыбыз монтип түн күн иштеп чуркап жүрөбүз, Анан менеджер боло көрбө. Бизге реклама керек. Биздин номерди элге жарыялаш керек. Ал аркылуу бизге жардам сурап келгендер, жардам берейиндер дагы кайрылса болот. Түшүндүм. Коңшу айылга Клексан керек экен. Акниет иштеп кеттим. Мен өзүм алып берип коем. Саламатсыздар. Бул сиздерге бизден жардам болсун. Туугандарың сертерек сакайып кетсин. Бүгүнкү ай жетеби? Буюрса жетет. Заказ кылып койдук. Акчасын бүгүн эле котордук. Чоң партия келатат. Буюрса Клексан менен проблема болбойт. Чоң рахмат сизге. Ачка болдуңуз го. Мен тамактанганга бир нерсе ала келген. Конспектка коюп. Азыр. Бериңиз. Рахмат. Биринчи свиданиябыз сонун өтүп атат го, Ошондо эмне бул свидание? Кыялымда. Анда айтып койсоңуз болмок? Мен кичине жазаны, боёну даярданып келмекмин. Сиздин көздөрүңүз боёгу жок эле супсулуу го. Сиздикиндей жан дүйнөсү таптаза адамдын жүзүн маска менен жашырса дагы көрүнүп турат го. Сизге чоң рахмат апам үчүн, элге жардам берип атканыңыз үчүн. Мен жылай берейин анда. Чоң рахмат сизге. Сізге жардам болсын. Беріңіз бәке. Апаңыз тезірек сақайып кетсін.
Мен сени кантип алдамак элем. Мен алган жокмун. Сен менин досумсуң. Билем сен кандай дос экенин. Болот алышы мүмкүн. Андан да эсин жоготкуча сурадым. Эй, Максат. Складка кел, ошол жактан сүйлөшөбүз. Давай. Больницага барбайлы. Ал жакта баары бир орун жок. Бетиң эмне бол? Жыгылып кетти. Ойлобойт билем. Бар эми үйүңө бара бер. Не такси. Отырау? Хорошо, братан. Ассалаумалейкум. Салам. Дамир байке, сизге чоң рахмат. Дарылардын бардыгын жеткизип бердим. Эми көптөгөн адамдардын өлүмүнөн сактап калабыз. Сен адамдарга аябай эле жардам бергиң келип атат окшойт, а? Ооба, жардам берген мен үчүн өтө чоң бакыт да. Адамдардын өмүрүн сактап калыш үчүн уурулукка барат белең? Кандайча? Мисалы, дарыларды урдап. Аябай кыйын суроо экен. Эми адамдын өлүп жатканын карап тургуча, кандай болсо дагы жардам берген жакшы го дейм. Дарыларды сен урдадыңбы? Ал дарыларды өзүңүз берип жибердиңиз го. Сен аябай тамаша кой жигит турбайсың. Дамир байке. Акбай, тамақ даяр. Буну каяктан таптыңыз? Тарыны? Апай? Оны сен алып келді ғой деген, бештің алдында тұрып тұр. Жоқ, мен алып келген емеспін. Сен кликсан табылды деп шығарып кетпедің біле. Салам, Дамир. Салам. Сенде дары бар екен. Елге керектүү. Мен білем, көргөм. Сен аны бирөөлөргө саткан аткансың. Андан көрө мага сат. Биздин эле жерде калсын. Колдон келишинче элибизди сактап калалы. Мен ойлой берчилем. Элдин баары жакшы. Мен эле кайдан жаралгам шүмшүк болуп деп. Көрсө элдин баары 200 доллар турбайбы, э? Сатасыңбы? Көзүңө дары көрүнүп атабы бул жерде? Сен ошондо сатып салдыңбы? Эмне өлмүш болуп атасың? Ким? Менби? Бул бала албаптыр. Бул эмне кылганың? Бул байкуштар эмне күнөө? Эми сен эле калдың. Алма урдаганың эсиңдеби? Эмне менин алмама тийдиң? Таткылды. Эмне сабайсың? Кечөгүн эле чабышып атпадың беле? Сени ким куткарды эле? Мен болбосом, жатмаксың түрмөдө чирип. Урдасаң урдадың деп эле айтпайсың. Мен эмес, сен урдадың эриңден. Кал! Алло. Дамир, салам алейкум. Угуп атабыз, жакшы иш жасап атыптырсың, азаматсың. Кайсы иш? Жанагы элге керектүү дары-дармектерди бекер таратып атыптырсыңар, элден угуп атам.
Клександарбы? О, эми эл үчүн да. Эми ушундай апаттуу заманда элибизге жардам берели дедик. Азаматсыңар. Дарыканалардан таппай аттык эле кыйналып. Баары ыраазы силерге. Эч нерсе эмес. Эми эл үчүн. Эртерээк сакайып кетиңиздер. Макул. Келдиңер, киргиле. Тияққа жатқыра берсеңер. Сенби? Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Анимацияны үйренсем деген көптөн берки кыялыңыз бар. Бирок компьютер жок, убактым жок деген маселелер бул кыялды орундатууга тоскоол болуп жатабы? Lights Creative Group командасы менен бирге анимацияны үйрөнүп, жумушка орношуңуз. Компьютерим жок десеңиз, Молбулак компаниясы компьютер менен камсыз кылат. Шашылыңыз, орындар чектелүү. Кыялдарды орундатууга убакыт келди.